чыгарды. Сагынбүбү Мусаева сүт азыктарын мамлекеттик ишканадан алган кардардын бири. Баасы дагы чөнтөгүнө чак келет жана сапатына ишенет. Аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына сүт азыктарын чыгарган ишканадан шаар тургундары дагы РСК аркылуу төлөм жүргүзүп, сатып алып ичсе болот. Булардын сүтү жаңы болуп эсептелет. Күндө салып, таза келип, таза уютулуп, анан күндө эртең менен жаңы продукция чыгарышат да. Аны магазинден айырмасы ошолго деп эсептейм. Магазиндегилер срок коюп коюшат. Анан ошол срокко чейин ал кармалып турат. Естественный составында химиялык заттар болушу мүмкүн деп эсептейм. Ошон үчүн бияктан алганга аракет кылабыз. Стерильный сүттү биз азыр жаш балдарга берип атабыз. Ичинде бардык болгон микроб бар жок өлтүрүш үчүн ошого үчүн 120 градуста 10-15 мүнөттө стерилизовать атабыз. 1986 жылы ачылган мекемеде ымыркайлар үчүн сүт азыктарын өндүрүүдө бардык эреже талап сакталат. Кабыл алуу бөлүмү сүттүн сапатын күн сайын анализдөө үчүн лаборатория, өндүрүү жайы сүттү кабыл алуу пункту жаңыланган. Аз камсыз болгон шаар тургундары райондогу социалдык өнүктүрүү башкармалыгына кайрылып, тизмеге алынган соң 2 жашка чейинки балага акысыз сүт берилет. Албай калгандардын бирден бир себеби бул мамлекеттик каттоосунун Бишкек шаарында болбогондугу, экинчиден ар бир киши башына 1648 сомдон кирешеси ашпоосу керек. Бүгүнкү күндө бизде ар бир ай сайын тизме өзгөрүп турат. Бул март айына бүгүнкү күндө 25 бала камсыздалынат. Документтерди тапшыргандан соң биз үйүнө актыга чыгабыз, кошуналарынан сураштырабыз. Ошонун актынын негизинде анан берилет. Күн сайын баш калаага жакын чарбадан 300 литр сүт келип, андан азыктын 3 түрү биолак, нак сүт жана быштак өндүрүлөт. Даяр азыктар поликлиникаларга муздаткыч унаалар аркылуу жеткирилип, ал жактан дарыгерлер тизмедеги аз камсыз үй бүлөлөргө күн сайын таңкы 7-ден 8ге чейин таратат. Ар бир балага бир айда 2100 сом бөлүнгөн. Ал 2100 сомдун ичинде 400 грамм биолак, 200 грамм сүт, 50 грамм быштак болот. Биз ал сүттөрдү даярдап, бул жерден стерилдеп, упаковать этип, анан ар бир өзүбүздүн шаар боюнча ар бир райондо таратып турган жайларыбыз бар. Биолакта толук тез сиңимдүү биолок болгондуктан кош бойлуу аялдарга жана эмчеге эмизген аялдарга дагы өтө пайдалуу жана керектүү. Шаардык мэриянын карамагындагы бул ишкана ден соолугуна зыян тийгизген жайда эмгектенген дарыгерлерди дагы сүт азыктары менен камсыздайт. Мисалы рентген же ушул өңдүү жайлардын кызматкерлерине азыктар жеткирилип турат. Уланбек Тыйканбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.